тез арада операция кылгыла деп. 23 жаштагы Тилебалдынын боорун тез арада алмаштыруу кажет. Ал 2 жылдан бери боор оорусу менен жабыркап, ага боордун циррозу деген диагноз коюлган. Учурда кылдат тамактанып, ар кандай дары-дармекти ичип турууга мажбур. Биз мындан 2 жыл мурун билгенбиз, бул оорусуну лечение алып жүргөнбүз. Слабый болуп калды да, кыймылдабай ордунда жатып эле көбүрөөк ошондой болуп калды. Анан врачтагы тезирээк операция кылдырып келгиле деп бизге совет берди. Индияга барыш керек болуп атат. Индиядан $35,000 $40,000 чейин деди. Илдеттен улам Тилебалдынын экинчи топтогу майыптыгы бар. Анын боорун алмаштырууда бир тууган иниси донор болот. Бир фонд менен дагы сүйлөштүк, ал врачыбыз бизге ошол фондду менен баргыла деп пригласить этти. Ал фонд менен сүйлөшсөк, ал жактагы клиника, Санар клиникасы деген клиника экен. Ал бүт ошолор боюнча биз таанышып чыктык. Камчыбек Ташиевке дагы кайрылат болчумун. Анан жана колунда бар кайрымдуулук жасаган инсандарга кайрылат болчумун. Өздөрүнүн колунан келген жардамдарын берүүгө суранат элем. Тилебалдынын дарылануусу үчүн Хайдаровдардын үй бүлөсү колунда баарын сатып, насыя алганы да белгилүү болду. Ошондой эле өзү жашаган Сузактагы Беговат айылынын тургундары акча чогултуп берип, достору кутучаларды жасап, элден каражат чогулта баштаган. Жума күндөрү мечитке барып, айыл кыдырып, тааныган билгендерге ошентип каражат чогултатабыз, буюрса жарымдап калды. Аз бала да жалгыз да апасы да ушунайынан өтүп кетти эле, билбей калганбыз да, басып эле жүргөн. Кулап калып больницага түшүп эле бир жумада айрылып калганбыз да. Ошо кайрылат элек Кыргызстанда патриот акелерибиз бар, колунда бар берешендер, эч кимдин башына салбасын, жаман экен. Хайдаровдардын үй бүлөсү коомдогу колунда бар. Башкалардын кайгысына кайдыгер карабаган инсандарга үмүт артып турган кези. Материалдык жардам көрсөтүүнү каалагандар экрандагы эсеп номерлерге каражат которсо болот. Аклай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.